Назарыңыздарда күн маек программасы менен студияда мен Бакыт Сакыбаев. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү айрым маселелерге токтолобуз. Өзүңүздөр билгендей, мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө атайын программа бар. Мына ушунун негизинде буга чейин эмне иштер жасалды, бүгүнкү күндө кандай иштер жасалып жатат, дегеле келечек пландар кандай, башкаруу системасында, агартуу тармагында жана башка тармактарда тилге болгон аракеттер кандай жүрүп жатат деген маселенин үстүндө биз бүгүн мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Назар Кулчекеевди студиябызга чакырганбыз. Агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга. Рахмат чоң. Айткандай эми буга чейин ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө атайын программа бар. Мына ушул программанын алкагында акыркы 5 жылдыкта эмне иштер жасалды? Сиздер пландап алдыга койгон максаттарды ушул убакыт аралыгында программанын негизинде ишке ашыра алдыңыздарбы? Албетте, абдан туура белгилеп жатасыз. Бул өлкөнүн жүрөгү десек болот. Бул тилди. Тил ушул өлкөнүн атын берген, затын берген тил. Ал өлкөбүздү бардык деңгээлде тейлеп иштеш керек. Тилге каршы кыйла жылдар бою бул маселе абдан татаал курч бойдон турду. Өзүңүз жакшы билесиз. Тарих аспекттен алып караганда Кыргыз Республикасынын алгачкы мыйзамы болгон, баш мыйзамы болгон 1926 жылкы конституцияга кыргыз тил мамлекеттик тил катарында кирген. Бул элдин эң сөзсүзүнүн тилегенин бир зор окуясы болгон. Тилге каршы 1937 жылкы конституцияда бул берүүнү алынып ташталган. Ошондон баштап дээрлик 1989 жылга чейин мамлекеттик тил мыйзамын кабыл алганга чейин кыргыз тилинин акыбалы оор болду. Аны ачык айтышыбыз керек. Анткени образ айтканда кыргыз тили ак үйгө кире алган эмес. Ал сыртта турган. Ал үй бүлөнүн жөн гана күндөлүк турмуш тиричилик тили болуп калган. Эми ошол 1989 жылкы мамлекеттик тил жөнүндө биринчи мыйзам кабыл алынды. Бул кыргыз элинин тарыхындагы зор окуя болгон. Эгемендүүлүктүн алдын ала чакырыгы катары, Чабылбекей катарында бир чоң кадамдын башаты болгон. Ошондон кийин биз эгемендүүлүккө болдук. Албетте жана зор окуялар өттү. Мына бүгүнкү күндө тилдин акыбалы кандай? Албетте баарыбыз ойлонобуз, толгонобуз. Тилибиз баардык кетишти деп тилейбиз, самайбыз. Мыйзамдык жагынан алып караганда кыргыз тили бүгүнкү күндө эч кандай коргоого муктаж эмес. Кыргыз тили бүгүн колдонууга муктаж болуп турат. Турмушубузда, жашообузда, өлкөбүздө. Ошондуктан бул багыттагы ишке түрткү берген көптөгөн иш-чаралар кабыл алынып, концепциялар кабыл алынган. Бирок ошонун ичинде сиз суроо бергендей 2014-20 жылдарда мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө арналган атайын улуттук программа кабыл алынган. Бул программанын мазмун маңызы эң башкысы Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди жарандык интеграциянын тилине айландыруу маселеси биринчи планга коюлган. Бул абдан олуттуу жана салмактуу концепция. Ошол эле мезгилде мамлекеттик тил бул Кыргызстандагы туруктуулуктун кепилдиги катарында көрсөтүлгөн. Ошол эле мезгилде Кыргыз Республикасы бул көп улуттуу өлкө. Бүгүнкү күндө 100ге жакын этностор жашайт. Ошол Кыргызстанда көп улуттуулуктун негизги булагы катарында ошол этностордун тилин, маданиятын өркүндөтүү маселеси да ошол программада каралган. Кыскасы, бул программа өзүнүн табияты боюнча, философиясы боюнча, методологиясы боюнча Кыргыз Республикасында маданияттын жана тилдин көп түрдүүлүгүн бириктирген зор кубулуш. Ошол эле мезгилде мамлекеттик тил бул чечүүчү фактор катарында айкын көрсөтүлгөн. Ушул багытта өзүңүз жакшы билесиз, бир топ иштер бүткөрүлүп жатат. Ал кайсы тармактарда бүткөрүлөт? Эң биринчиси бул билим берүү тармагында. Анткени улуттук программа бөлүнгөн акча каражатынын
дээрлик көпчүлүгү билим берүү министрлигине, илим министрлигине берилген. Максат эмне болгон? Максат билим берүү тармагын акырындык менен мамлекеттик тилге өткөрүү. Мына биз бир нерсени ачык айтып коюшубуз керек. Кыргыз Республикасында билим берүү мыйзамында, Кыргыз Республикасында билим берүүнүн негизги тили кыргыз тилинде жазылган эмес. Бул чоң ката. Биз бул маселелерди тез арада чечишибиз керек, ачык көрсөтүшүбүз керек. Бул эмне түрткү болот? Кыргызстандагы мектептердин 86% кыргыз тилиндеги мектептер. Карасаңыз мына, демек билим берүүнүн 86% кыргыз тилинде жүрүп атат. 14% мектептер бул орус тилдүү, өзбек тилдүү, тажик тилдүү мектептер. 3 тажик мектеби бар. Мына ушул айкын фактыны биз мыйзам түрүндө чагылдырып коюшубуз керек. Бирок ушул процесстердин жүрүшүндө билим берүүнүн сапатында, анан жалпы билим берүүдөн кийинки билим берүүнүн түзүмдөрүндө чоң көйгөйлөр бар. Ушул 86% мектепти бүткөн улан кыздарыбыз башталгыч кесиптик, орто кесиптик, жогорку кесиптик окуу жайларына анар билимди улантышат. Тилге каршы мен атап өткөн билим берүүнүн түзүмдөрүндө дээрлик билим берүүнүн мазмуну расмий тилде. Мына ошол жерде чоң карама каршы туруп атат. Ушунун кесепетинен биздин бакалавр болуп бүтүргөндөрүбүз дагы, магистр болуп бүтүп чыккандарыбыз дагы, аспирантураны бүткөндөрүбүз дагы, докторантураны бүткөндөрүбүз дагы мамлекеттик тилде эркин текст окуй албай атышат. Ошол эле мезгилде кечирип коебуз, расмий тилде дагы эркин текст окуй алышпайт. Караңызчы. Ошондуктан биздин алдыбызда зор милдет турат. Билим берүү жөнүндө мыйзам өзгөртүүлөрдү киргизүү менен билим берүү бала бакчадан баштап докторантурага чейин мамлекеттик тилде болуш керек. Толук болбосо дагы мен атап өткөн башталгыч орто жогорку кесиптик билим берүү чөйрөсүндө жок дегенде биз 50%га алып чыгышыбыз керек. 50%. Ошол сыяктуу бир ушунун баарын ишке ашырбасак биз бул көйгөйдөн чыга албайбыз. Кандай гана программа кылайлы. Ошондуктан биз улуттук программанын талаптарын ылайык биз тилди билүүнүн эл аралык стандарттарын киргиздик. Тилди билүүнүн эл аралык шкаласын киргиздик. Ал каяка кирди? Эң башкысы бул мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүнө киргиздик. Өкмөттүн 757 токтому ылайык 19-жылы чыккан токтомуна ылайык. Кудай буйрса 22-жылы баардык мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө иштеген адамдар В2 деңгээлде сертификатына ээ болуш керек. Мына быйыл А2 деңгээлде сертификатка ээ болуш керек. Келерки жылы В1 деңгээлде сертификатка ээ болсо, анан ошол аркылуу биз, ушул механизмдер аркылуу биз акырындык менен мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү иш кагаздарын пайыздык катыш мамлекеттикке көбүрөөк оодарабыз. Мына бул иштей баштады. Кошумча дагы азыркы иштеп жаткан жогорку кеңеш, андагы отурган эл депутаттары өткөн жылы июнь айында Бишкек шаарынын статусу жөнүндө, Ош шаарынын статусу жөнүндөгү, анан жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизди. Ал өзгөртүүлөргө өлкөнүн мурдагы президенти кол койгон. Мына бүгүнкү күндө ошол мыйзамдар иштей баштады. Мына сиз да күбө болуп аткан болушуңуз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын кайсы гана булуң бурчунда болбосун, айыл өкмөт башчысына талапкер болгон жарандарыбыз кыргыз тестке келип, сынактан өтүп, В2 деңгээлде сертификат алып атышат. Эгер алар В2 деңгээлде сертификатын ала албаса, анда алардын талапкерлигин жергиликтүү шайлоо комдар карабай атат. Мына бул бир механизм болуп калды. Эми ушул механизм кандай болуш керек? Логикалык жактан кетиш керек болуп атат. Ошондуктан мына биз жаңы улуттук программа кабыл алдык. 2021-25 жылдарга арналган. Бул программа 1 октябрда кол коюлду. Өлкөнүн
мурдагы премьер-министр тарабынан бул 1 жыл бою коомдук талкуудан өттү. Каржы булагы чечилди. Ошол программага киргиздик. Эми биз окуянын ортосунан баштап албадыкпы? Мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүн. Албетте ошондой зарылык туулган. Анткени өзүңүз жакшы билесиз, министрликтерде, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө, агенттиктерде, фонддордо бүт иш кагаздары орусча жүрүп атат. Ошол жогорку кеңештин өзүндө дагы иш кагаздары дегенде орусча даярдалып, анан кыргызчага которулат. Ушундай чакта биз бир фактыга айта кетейин. Өткөн жылы Жалал-Абад, Баткен, Ош областтарын дагы айыл өкмөттөрүнө, рай акимчиликтерге мониторинг жүргүздүк. Ошондо биз бир нерсеге айкын көбө болдук. Ал жерде негизинен иш кагаздары кыргыз тилинде жүрөт экен. Бирок алардын сабаттуулугу жөнүндөгү маселеде проблемалар бар экен. Ошол жерде иштеп аткан жарандардын баардыгы айтыш, эмне үчүн борбордук аппараттан келген кагаздардын баары орусча деп. Каздарчы? Ошондуктан биз шашылыш түрдө өкмөт менен иштеп, жанагы токтомду чыгарганбыз 757. Ошол токтом боюнча азыр мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө кичине кыймыл башталды. Бирок буга логикалык жактан мүнөз беришибиз керек болуп атат. Демек, биз мектептен башташыбыз керек. Мына мектепте башталгыч класстын окуучулары мисалы А1 деңгээлинде билиш керек. Негизги мектепти бүткөндө, 9-класс бүткөндө А2 деңгээлди билип чыгыш керек. Ал эми орто мектепти бүткөндө В1 деңгээлинде сертификатты алып чыгып, эгер колунда В1 деңгээлде сертификат жок болсо, анда алар орто жана жогорку окуу жайларына тапшырууга укугу жок болуп калыш керек. Ушундай чараларга барууга аргасыз болуп атабыз. Антпесек, биз мамлекеттик тилибизди ойдогудой окута албайбыз. Демек, мыйзамга ушуларды кириш керек. Же токтом менен өткөрүшүбүз керек. Себеби ушул жөнүндө биз жаңы улуттук программага киргиздик. Себеби эгер ушундай логикалык деңгээл сакталбаса, ушул эл аралык шкала кирбесе, анда биз алдыга жылдырылабыз. Ал үчүн болуш керек. Эң биринчи иретте билим берүү жана илим министрлиги билим берүү стандарттарын оңдош керек. Андагы кыргыз тилин окутуу боюнча, кыргыз адабиятын окутуу боюнча, мамлекеттик тилди окутуу боюнча билим берүү стандарттарына өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизиш керек. Ошол эле мезгилде окуу программалары өзгөртүлүш керек. Ошол эле мезгилде окуу китептери өзгөртүлүш керек. Демек, кайрадан иштеп чыгуу турат. Кайрадан иштей турган чоң акыл эмгегинин мейкиндиги жатат. Көрдүңүзбү? Андан кийин мына ошондой болду. Андан кийин вузда окугандар, орто окуу жайларында окугандар бакалавриатты бүткөндө эмне кылыш керек? В2 деңгээлинде сертификат алып чыгыш керек. Эгер В2 деңгээлинде колунда сертификат жок болсо, анда алар мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө кызматка алынбайт. Анткени биз азыр киргиздик. Мамлекеттик кызматтын типтүү жобосуна бул жобо кирди. Демек, кызматка алуудагы документтердин катарында ошол сертификатта туруш керек. Көрдүңүзбү? Мына ушул механизмдерди киргизип алып иштете баштасак, анан Кудай буйрса, иш алдыга жылат. Жыйынтык болот. А биз көп жылдар бою тил тешилди, бирок жанакындай механизмдер кирген эмес. Конкреттүү механизмдер кирген эмес, туура айтып атасыз. Мына Кудай буйрса ошолордун баары четинен кирип атат. Эми ошолорду киргизүү аркылуу биз белгилүү бир жыйынтыктарга келебиз. Мына ошол көз караштардын баардыгы биздин жаңы улуттук программада ачыкча калган. Ошондуктан ошол нерсени ишке ашырыш үчүн билим берүү чөйрөсүндө мамлекеттик тилди окутуу боюнча көптөгөн иш-чаралар аткарылды. Мен эми азыр бизде саналык тештирүү процесси абдан ыкчам жүрүп атпайбы? Ошол багыттагысына басым коюп сүйлөйүн деп атам да. Ошондуктан мына биз азыр мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө иштеп аткан жарандардын тест тапшыруусуна бир ыңгайлуу шарт түзүлдү. Тил тест деген портал иштеп чыкты. Ошол порталда бүт баардык мазмун турат. Кандайча тест тапшырат, анын мазмуну, анын жооптору. Биздин жарандарыбыз ошол порталга кирип эле кыргыз тесттен сынак тапшырууга ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Мындан тышкары деңгээлдер боюнча окутуунун бүтүндөй окуу методикалык комплекстери иштелип чыкты. Адагы эмеге буга кызыккан жарандардын колунда турат. Мындан тышкары
Биз билим берүүнүн маңызын өркүндөтүү максатында билим берүү министрлиги да абдан жакшы иштеп атат. Ошол эле мезгилде биз тарабынан дагы бала бакчада балдардын окуусун ийгиликтүү жолго салыш үчүн атайын бал тил 1, бал тил 2 деген колдомо иштеп чыктык. Бул башталгыч класстын балдары үчүн, анан бала бакчадагы балдар үчүн болду. Мындан тышкары кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 40тан ашат үлгүлүү сабактардын мазмундары биздин порталда турат. Кыскасы, бул багытта иш үзгүлтүксүз, тынымсыз жүрүп атат. Өзгөчө өзүңүз жакшы билесиз, бул 23 сентябрга карата билим берүү жана илим министрлиги дагы көптөгөн окуу китептеринин ошол мезгилде санат окутууда санаттештүүгө колдонула турган колдомолордун бүтүндөй топтомдорун бет ачарын өткөрүштү. Мамлекеттик тилге арналган. Мындан тышкары экинчи бир чоң акча каражаты бизде билим берүү министрлигине караган кесиптик билим берүү агенттигине бөлүнгөн. Ошол агенттиктин кызматкерлери абдан жигердүү иштешти. Алар жанакы программага ылайык иштеп чыккан индикатордагы талаптын баарын аткарып, көптөгөн окуу китептерин чыгарып алышты. Ал окуу китептердин электрондук варианттары да. Эми ошолордун сапаты кандай болуп атат ушул? Эми менин баамымда жана ата энелерден, окуучулардан түшкөн пикирлерге караганда абдан оң бааланып атат. Анткени өзүңүз жакшы билип атасыздар, мына бир эң эле жөнөкөй факты. Мектепте кыргызча бүтүп келген бала башталгыч кесипте билим алганда ошо өзүнүн эне тилиндеги куралды колунда турса, анан эмелер сабактар өзүнүн эне тилинде окутса, анын кесипкөйлүк чыгармачылыгы өркүндөп атпайбы? Тескерисинче, кыргыз тилинде окуп келип, анан баягы кеңеште орундагыдай окуп өтүп, анан түшүнбөй, анан өзүнүн кесиптик камылгасын байыта албаган кырдаалдар абдан көп болду да. Ал мезгилде өзүңүз көргөн болсоңуз, абдан оор кырдаал болуп барат. Азыр мына элестетип көрсөңүздөр, мына көрсө тилди үйрөтүүнүн эл аралык стандарттары бар экен да. Мына азыр бул Кыргыз-Түрк Манас университетинде эле башка жактан келгендердин баарын бир жыл атайын даярдап, кыргыз тилин үйрөтүп, түрк тилин үйрөтүп, анан студент кылып атпайбы? Башка өлкөлөрдө ушундай экен да, бизде андай болгон жок да. Жана миңдеген балдар келип, окуп өтүп, анан канчадаган балдар окуудан чыгып калып атышты. Тилди билбегенден жана ошол эле медициналык окуу жайын өткөндөр, ошол эле политехникалык окуу жайга өткөндөр, улуттук университетке өткөндөр, мисалы, кыргыз тилинде сабак өтүлбөгөн группалар абдан көп да. Мына бүгүнкү күндө ушул мен атап өткөн окуу жайларында кыргыз тайпаларын ачуу маселеси күн тартибинде турат. Азыркыга чейин кыргыз тайпалары жок, адистиктер бар. Ошол эле политехник ачылган эмес. Баягы эски стандарт боюнча окутуп атышат. Мына бул 2 жыл болуп калды. Медицина академиясынын директору мындай мекенчил адам экен. Ал ошол даярдоо факультетинде кыргыз тайпаларын ачты. Мурда жок болчу да. Жок болду. Ал жөнүндө сөздү болушу мүмкүн эмес эле да. Караңызчы. Мына ушундай аракеттер бар. Мына ошол аракеттерге биз жаңы программанын негизинде жаңы мазмун, жаңы деңгээл беребиз деген ишеничте иштелип чыкты. Кайсы тармакты албайлы, кайсы сөзүңүз каралжы, акыры жүрүп финансыга такайбыз маселенин баарын теңчеп. Реформалар да болобу, өнүктүрүү да болобу, баардыгын тең эле. Анан ушул тилди өнүктүрүүдө финанстын ролу барбы? Эң негизги акча каражаттары чечүү рол ойнойт. Анткени жанакы эле окуу программалары, окуу китептери, окуу методикалык комплекстер үчүн акча каражаттары бөлүнүш керек. Өзүңүз жакшы билесиз, бир орчун фактын айта кетейин. Совет доорунда дагы, Совет доору өткөндөн кийин дагы Кыргызстанда башталгыч кесипти айтпайлаган орто жогорку кесиптик билим берүүнүн окуу китептерин мамлекет каржылай алган эмес. Өзгөчө эгемендүүлүк жылдарында ал жоопкерчиликтин баары ошол мугалимдердин мойнуна түшүп калды. Ошондон мугалимдер окуу китептерин жазып сата албай жүргөн учурлар бар, сатышты. Ал билим берүүгө абдан терс таасирин тийгизди. Мына биринчи жолу 2014-2020 жылы арналган улуттук программада
ушул кенемдерди толтуруш үчүн тийиштүү акча каражаттар бөлүнүп министрликке, башталгыч билим берүү агенттигине, илимге дагы мына Улуттук илимдер академиясындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун чыгып аткан китептердин дээрлик 90%ын улуттук программага бөлүнгөн акча каражаттары менен чыгарышты. Ошол эле кыргыз фольклору, манастын бардык варианттары, акындар поэзиясынын өкүлдөрүнүн бардык чыгармалары дей койчу. Ошонун бардыгы улуттук программага бөлүнгөн акчанын эсебинен жарык көрүп атат. Демек, бул түйшүктү мамлекет мойнуна алып, биринчи жолу ишке ашырды. Мына экинчи улуттук программага дагы Каржы министрлиги, Кыргыз Республикасынын өкмөтү абдан олуттуу көңүл бурду. Муну өзүңүз жакшы билесиз, бүгүнкү мезгилде бизде өлкөдөгү акыбал, дүйнөдөгү жалпы адам баласын каптап аткан пандемиянын учурунда дагы бул маселелер абдан курчтуруп атат. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө биздин Каржы министрлиги өкмөттүн жаңы бекитилген улуттук программасына 21-25 жылдарга 297 миллион сом бөлүп берди. Мына 21 жылга 63 миллион 950, 22 жылга 87 миллион 650, 23 жылга 80 миллион, 24 жылга 31 миллион, 25 жылга 34 миллион. Ушу жетиштүү болобу? Албетте жетишсиз. Эми ушулардын бардыгын кандай кылып бөлүштү эметилет? Эң негизги бул акча каражаты билим жана илим министрлигине бөлүнөт. Экинчи кесиптик билим берүү агенттигине бөлүнөт. Үчүнчү Улуттук илимдер академиясына бөлүнөт. Мына бир эле мисал айтайын. Мына Улуттук илимдер академиясына өткөндө Кыргыз Республикасынын президенттин милдетин аткаруучу өлкөнүн премьер-министри атайын барып жолугушту. Ошол жолугушууда Садыр Жапаров мырза Улуттук илимдер академиясы музей болуш керек деп. Ал жерде жандуу процесс жүрүш керек. Ал чыныгы илимдин ордосу болуш керек деген ойду айтты. Абдан туура белгиледи. Эми ошол жерде ондогон, 20даган институттар турат. Ошондогу илим кандай жүрүп атат? Деги дүйнөлүк илимдин агымдалары интеграция боло алабы? Мына азыр дүйнөнүн илим каяка кетти. Кибернетиканын дооруна кирип атышат. Биздин акыбалыбыз кандай? Ошол мезгилдин чакырыктарына бүгүнкү Кыргызстандагы илим изилдөөлөрү жооп бере алабы? Мына бир эле мисал айтайын. Бул чоң суроо. Мына терминология маселеси. Чоң көйгөй болду. Чынбы? Туура. Мына өкмөттүн токтому менен биз терминологиялык комиссияны эч түшүнүксүз себептер менен мамлекеттик тил комиссиясынын алдына алып келип ташташкан. А мамлекеттик тил комиссиясы бул мамлекеттик кызмат чөйрөсү. Ал жерде илим позтору жок. Караңыздарчы, а илимди жарата турган адамдар, тактай турган адамдар илим позтор. Жана Улуттук илимдер академиясындагы ар түрдүү институттар, философия институту, укуктааны институту дейсиз, тиги автоматика институту, жана башкалардын бардыгы өздөрүнүн илимий чөйрөсүнө мүнөздүү болгон терминдерди тактап бериш керек. Ошонун терминология жердеги комиссиясы жалпылаштырып, өкмөткө алып чыгып, өкмөт токтом чыгарыш керек. Анан ошол токтомго ылайык тигил сөздү момундай терминди момундай колдонобуз деп баарыбыз пайдаланышыбыз керек. Журналист дагы, мамлекеттик кызматкер дагы, бизнес чөйрөсүнүн адамы дагы. Совет орунда ушундай болуп кеткен. Дүйнөлүк стандарт ушундай. Мына тилекке каршы ушул маселелерде такталбай жатат. Караңыздарчы. Анткени Садыр Жапаров мырза айткандай, Кыргызстандагы илим изилдөө институттары Кыргызстандын заказдарын аткарыш керек. Өндүрүшүндө болобу, гуманитардык тармагында болобу. Чынбы? Ал өлкөнүн экономикасына, жашоо турмушуна терең интеграцияга барыш керек. Музей болуп калбаш керек. Мына бир эле терминология маселесин айтып атам. Караңыздарчы. Же болбосо, мына Кыргызстанда
сот процесстерінің барлығы дерлік орыс тілінде. Орыс тілінде өтеді. Айым үшін Қырғызстанның жараны өзінің ене тілінде процесс жүргізе алыш керек. Шон үшін бұл бағытта оқушылар жақсылап іштеш керек. Эми үшін юридикалык билим берүүнүндө кыргыз тайпалары жок. Караңызчы, кандай курч маселе турат. Эми үшін ошол прокуратурада сот системасы иштеген жарандарыбыз, кызматкерлерибиз өзүнүн эне тилинде мыкты сүйлөп, үлгү ырышташпайт. Караңыздар, өткөндө социалдык сайттерде бир топ талкуу болуп кетти. Кыргыз Республикасынын азыркы прокурору, мурунку депутат Курманкул Зулушев өзүнүн алгачкы Кыргыз тилинде сүйлөдү деп. Мамлекеттик тилде өткөрдү. Эң сонун көрүнүш. Биз ар бирибиз мекенчил болуш керек. Кандайдыр бир даражада терс маанисинде эмес, оң маанисинде улутчул болуш керек. А мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө жүргөн адамдын мекенчил болушу бул зарыл компонент. Андай кызматка барган киши өзүнүн улуттук иденттүүлүгүн тапкан инсан болуш керек. Ал эми улуттук иденттүүлүгүн табуунун эң башкы мазмуну каякта? Эне тилинде. Тилде. Экинчи, анын тарыхый эс тутумунда. Өзүнүн улуттук тарыхы мыкты болуш керек. Анын сабактарын терең өздөштүргөн адам болуш керек. Үчүнчү, өзүнүн үрп адатын, салт санасын, маданиятын, акылын отургузган, жүрөгүнө отургузган күчтүү инсан болуш керек. Төртүнчүдө, ал өзүнүн жашап жаткан өлкөсүнүн, аймагынын, чөлкөмүнүн баалыктарын билиш керек. Географиялык баалыктар. Скөл менен, Сөңкөл менен, Чатыркөл менен барып сыймыктангандай болуш керек. Анын баалыктарын биз илимий негизде билишибиз керек. Тереңдиктерин, химиялык өзгөчөлүктөрүн айта койчу. Ушул баалыктар гана отуруп, өзүнүн жүрөгүн, акылын отурган инсан өз мекенинин патриоту болот. Ал өлкөсүнүн баалыктарын уурдабайт, материалдык баалыктар. Ал эми бүгүнкү күндө өлкөдө эмне болуп атат? Башка ким каяка кетти? Менин жеке баамда башкы баалыктар материалдык өңүткө болуп кетти. Ал эми материалдык баалык негизги чеччи факторго айланганда инсан дагы, үй бүлө дагы, мамлекет дагы деградацияга учурайт. Ал эми биздин максат рухий баалыктар менен материалдык баалыктарды жакын алып жүрүшүбүз керек. Алардын ортосунда шайкештик болуш керек. Тескерисинче азыр эмне болду? Карама-каршылык күч орун алды. Ошон үчүн биздин мектепте билим берүүдө балдар эмнени идея кылып атышат? Чынбы? Мына сиз окуп жүргөндө, мен окуп жүргөндө биздин идеяларыбыз башка болчу. Ошол эмгек кылган сагынчы болчу. Азыр башкача. Мал баккан чабан болчу. Дыйканчылык кылган бала дыйкан болчу. Космонавт болчу. Жана башка. Караңыздарчы. Ушунун баардыгы ана салып калбады. Ошондуктан билим берүүнүн мазмунунда жанакы кыргыз тили адабияты сыяктуу предметтер менен кошо, башка предметтерде дагы, ошол эле физикада, ошол эле математикада, ошол эле ботаникада, ошол эле географияда этно педагогикалык баалыктар орун алыш керек. Оригиналдуу окуу куралдары жазылыш керек. Которун эмес, оригиналдуу окуу куралдар жазылып, ошол математиканын эсептеринде кыргыз турмушу мисалга алыныш керек. Физиканын мисалдарында кыргыз турмушу чагдырылыш керек. Ботаникада кыргыз турмушуну, кыргыз флорасынын, фаунасынын материалдары жиш орун алыш керек. Ошол материалдар аркылуу биз гана жаштарыбыздын улуттук иденттүүлүгүн калыптандыра алабыз. Ушунун баарын Ошондо тилдин үйрөнүүнүн коомдук интеллектуалдык муктаждыгы жаралат. Ал байыйт. Караңыздарчы. ушунун баарын жөнгө салууга канча убакыт кетет эми бизге? Эми албетте бир нерсени эске алыш керек экен. Тил маселеси 5 жыл болунча чечилбейт.
азыркы агым, азыркы кырдаал абдан оңтойлуу кырдаал болуп турат. Анткени улуттук аң сезим абдан кескин өстү. Улуттук баалуулуктарга сыйлоо, урматтоо болгон атуулук сезим жаңы деңгээлге чыкты. Муну өзүңүз жакшы билесиз. Кыргыз Республикасынын мурунку 2 президенти де тил маселесине абдан көңүл бурду. Алар расмий эмес жолугушууларды мамлекет тилде өткөрүп атышты. Чынбы? Аны ачык айтып коюш керек. Мына бүгүнкү бийлик дагы көңүл кубандырат. Өлкөнүн президенттин милдетин аткаруучу дагы, жаңы келген бийлик башына келген кызматкерлер дагы мамлекеттиктик абдан астейгил мамиле кылып атышат. Демек бул биздин жарандарыбыздын атуулдук рухий көз караштарын байытып атат. Мына мен бир кызык окуяга күбө болдум. Өткөндөгү оор күндөрдө аянт абдан чоң талкуулар жүрүп атты. Ошондо мен мага бир 2 шаарда өскөн бала кайрылды. Агай, бир кызык нерсеге күбө болдук дейт. Биз агай шаарда чоңоюп эне тилибизге көп маани берчүбүз элек. Мына бүгүнкү күндө биз кыргыз тилин үйрөнбөсөк болбойт. Биз жанакындай массалык кыймылдарга кача албайт экенбиз. Биз массалык кыймылдарга барып башка тилде, расмий тилде кайрылсак, алар бизди кабыл алышпайт экен. Турмушунда болуп атпайбы? Көрдүңүзбү? Тескерисинче дагы бир айтып атпайбы? Биз айылдарга барып иштеп, айылдагыларды расмий тил үйрөтүп, өзүбүз мамлекеттик тилибизди, эне тилибизди үйрөнүшүбүз керек экен. Чындыгында алардын ойлорунда чындык бар. Мына бүгүнкү күндө бир кызык жакты айтып атат. Жана миңдеген балдар расмий тилди билбей келип атышат. Алардын билиминде мындай кескин айырма болот. Биз келечекти ойлосок, Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында көрсөтүлгөндөй, биздин жаштарыбыз эне тилин терең билиш керек. Рахмат агай. Рахмат, биздин убактыбыз аяктап калыптыр. Абдан бир сиздин сөзүңүздү да бөлгүм келген жок. Абдан жакшы бир маек куруп бердиңиз. Сиз айткандай, алдыга койгон пландар, тил тууралуу маселелердин баардыгы ушул жакын арада Кудай буйрса өзүнүн этабы менен баардыгы чечилип кетет деген тилектебиз. Ишиңиздерди ийгилик каалайбыз. Келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Арбаңыздар. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү айрым маселелерге токтолдук. Деги эле бүгүнкү күндө тилди өнүктүрүү үчүн кандай жолдорго барышыбыз керек, биздин көйгөй болуп турган маселелер кайсылар, деги эле кандай программаларды ишке ашырып, кантип мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө кандай аракеттер жумшашыбыз керек деген маселенин үстүндө мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеев менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.